Assalamu алейкум, урматтуу достор. Кыргыз жаш күч коомдук бирикмесинин Мен сүйгөн китеп долбоору уланууда. Бүгүн бизде конокто үлгүлүү инсандардын бири жаш активист Аязбек Атамкулов байкебиз. Assalamu алейкум байке, жакшы келиңизби? Азыр биздин достор менен саламдашып, өзүңүз жөнүндө бир аз маалымат берип, жаңылыктар менен бөлүшүп өтсөңүз. Assalamu алейкум, урматтуу биздин көрөрмандар. Тилек Турарбековдун аудиториясы дейм, көрөрмандар буюрса. Мен аты жөнүм Аязбек Атамкулов. Өзүм 1992 жылы Жалал Абад областынын Аксы районуна караштуу Кашка суу айыл өкмөтүндө туулуп өскөм. Андан кийин экономика багытында экономикалык билим бар. Кийин Манас университетинде теология багытында теологиялык билим алдык. Андан кийин Кыргыз Республикасынын президенттин аппаратына караштуу Иман фондунда иштедик. Андан кийин чет өлкөдө да иштеп келдик. Студенттик күндөн бери эле биз коомдук иштерге аралашып келип атабыз. Коомубуздун жалпы кыргыз журтунун жаштардын ошо билим багытында агартуу тармагында колдон келишинче биз салым кошкон аракет кылып атабыз. Анткени билим өсмөйүнчө жаштарыбыз билимге көбүрөөк басым жасап, интеллектуалдык жактан өсмөйүнчө биздин Кыргызстаныбыз мурдагы эле абалынан жылышы кыйын. Ошондуктан дагы баса белгилеп айтып кете турган нерсе биздин келечекте да иштерибиз ушу агартуу тармагында улана өрмекчи. Билим алуу, адам тарбиялоо, кадр тарбиялоо, жаштардын билим багытына көбүрөөк агылуусуна салым кошуу биздин чоң милдеттердин, миссиялардын бири деп эсептейм. Өзүм болсо учурда жеке тармакта алектенип атам. Устатыбыз Нуржигит Кадырбеков деген инсандын анча-мынча жардамчысы болуп жүрдүк. Мындан бир канча күн мурун 2 айга жакын Маданият министрлигинде министрдин жардамчысы болуп да кызмат аткардык. Жалпысынан ушул коомубуздун агартуу жагына салым кошкон аракет кылып атабыз жана кыла бермекчибиз. Жакшы. Аязбек байке, бүгүнкү жолугушуубуздун себеби китеп болмокчу, китеп тууралуу баарлашмакчыбыз. Анан негизи эле ар бир адамдын сүйүп окуп, жакшы көрүп окуган китептери көп эле болот да. Ошол бүгүнкү биздин көрөрмандар менен, досторубуз менен бөлүшө турган, өзүңүз жакшы көрүп окуган кайсы китепти айтып берген жатасыз? Негизи өзүңүз айткандай, биз мен сүйгөн китептер аябай көп. Мен жашоомдун өзгөрүшүнө, билим деңгээлинин көтөрүлүшүнө, дүйнө таанын кеңейишине салым кошкон бир канча китеп бар. Ошолордун бирөөсү менин ушул күнгө чейин мисалы студент болгон кезден баштап бир 10 жылдык өмүрүмдүн маңыздуу өтүшүнө себепкер болгон китеп бар. Бул Япон кереметинин сыры деген китеп. Нуржигит Кадырбеков бул көп жаштардын устаты болуп калды. Биз 10 жылдан бери шакирт болууга татыктуу болбосок дагы шакиртибиз деп аракет кылып келип атабыз. Ошол кишинин Япон кереметинин сыры деген китебин бир 9 жыл мурун, 10 жыл мурун илгери окуган экем. Бир канча таасирлерди алып, жашообузга бир жакшы нерселерди ала алдык деп ойлойм. Бүгүн ошол жөнүндө сүйлөшөлү. Анан ошол китеп тууралуу берген жатам да, суроону эмне үчүн сүйгөн китебиңизге айланып калды, кандай таасирлерди берди жашооңузда? Бул 2010 жылы биздин өлкөдө бийлик алмашып, жаштардын көбү мындай өлкөнүн келечеги жөнүндө ойлонуп калганда, кээ бирөөлөр ошол эле учурдан баштап чоң саясатка аралашты. Кээ бирөөлөр билим алышыбыз керек деп чет өлкөгө умтулду. Кээ бирөөлөр өлкөнү таштап кетип калды, кээ бирөөлөрдүн үмүтү өчтү да. Бирок менин үмүтүм эч качан өчкөн эмес. Мен бир нерседен үмүтүм чоң болчу, ошол нерсеге бүгүнкү күндө да ишенем. Эгер билим тармагын көтөрсө, Кыргызстан оңолот экенине ишенет болчумун да. Өлкө бул адамдардан турат эмеспи? Өлкө жок болсо, жөн эле талаада. Адамдар бар жер шаар болуп эсептелет, адамдар бар жер айыл болуп эсептелет, адамдар бар жер мамлекет болуп эсептелет да. Демек, өлкөнүн өнүгүүсү бул адамдарга түздөн-түз байланыштуу нерсе да. Мен ошол ойлорумду баягы корутундулаган китеп Япон кереметинин сыры болду да. Анткени Япониянын өнүгүүсүнүн сырын Нуржигит Кадырбеков ошол китебинде чечип берет да. Кантип чечип берет? Япондун ошол керемети, чудасы эмне себептен болду, кайсыл негиздерде болду, ошонун баардыгын чечип берген да. Башкача айтканда, адамдардын интеллектуалдык, руханий маданиятын сүрөттөгөн жана бул япондордун өнүгүүсүнүн түздөн-түз себеби алардын баягы самурай доорунан бери келе жаткан кээ бир мүнөздөрү, сапаттары, ошол эле учурда кийинки 20-кылымда билимге болгон ынтызарлыгы, батыштан барып билим алып келишип, андан кийин Toyota, Honda деген чоң-чоң корпорациялар курулду да. Бүгүнкү күндө Япониянын багып аткан чоң-чоң корпорациялардын бирөөсү албетте Toyota жана Honda, Mitsubishi деген фирмалар да.
ошол кыскача ошондой. Китепти негизи эле ким сунуштап калды же эмне себептен окуп калды элеңиз? Китепти Нуржит Кадырбековдун семинарына катышып калдым, биринчи жолу катышкам. Анан китеби жөнүндө айтып калды. Кантип жазылып калды? Анан китебинен бир канча статаларды айтты. Ошол күнү эле кызыгып калдым. Ошондо биринчи нускасы чыккан экен. Ал мурда Кыргыз Туусу деген гезитке баягы сандан санга чыгып келишкен, бирок менин кабарым жок болчу, гезит окубагандыктан. Анан ошол китепти гезиттердеги макалаларды жыйнап китеп кылып чыгарган да. Анан ошол эле күнү кызыгып, мен эртеси күнү барып 150 сомго сатып алам. Ал кезде студенттерге ушундай агай скидка кылып берген. Сатып алып, аны мен дароо эле бирден менен окуп, анан аябай таасирленгем. Көрсө инсандар өнүксө өлкө өнүгөт экен деген жыйынтыкка келип, анан ошол кезде бир жылдан кийин Манас университетинде окуп аткан кезим эле Манас университетинде инсандык өнүгүү деген клубду курганбыз. Клубтун максаты дагы ошол болчу, ийгиликтүү инсандар менен жолугушууларды уюштуруу болчу. Эмне үчүн ийгиликтүү инсандар менен жолугушуу уюштурдук? Анткени Чыңгыз Айтматовдун Бетме-бет деген чыгармасында айтат, адам жакшылыкты жерден таба албайт, адамдардан үйрөнөт дейт да. Жакшынын шарапаты жугат деген Кыргызда макал бар же болбосо. Аганы көрүп ине сөт деген макалыбыз бар. Айтор көптөгөн сөздөр бар. Эми ийгиликтүү адамдар менен жаштарыбыз көбүрөөк жолукса, ошолордун шарапаты, ошолордун канча жылдаган тажрыйбалары бир сааттын ичинде семинарлар, жолугушуулар аркылуу мындай бөлүшүү болот да. Ошол максатта биз арена түзгөнбүз. Инсандык өнүгүүдө жаштар көп жактан өнүгүүгө бир багыт алды болуш керек деп ойлойм. Япон кереметинин дагы сүйгөнүнүн себеби ушул. Биздин ошол кезде жаштардын башын бириктирип, бир руханий, интеллектуалдык жактан өнүгүүгө бир багыт алган бир ордо болуп калды да. Жакшы. Көрсө ушул идеялардын артында бир сонун китептер турат деп айтат эмеспи? Демек, ар бир сонун идеяны жаратыш үчүн көптөгөн китептерди окууга туура келет, Анан ушул Япон кереметинин сырын окуп жатканда сизди таң калтырган нерсе эмне болду? Же окуя, же бир адам каарманбы? Окуп таң калган учурлар болсо керек. Бир эле макала ичиндеги макала мени таң калтырган, анткени ар бир келтирилген мисал бизде жок мисалдар болчу да. Бирок биз да кылсак боло турган мисалдар болчу да. Мисал ошол эле жок токойду кол менен тигип, өтө чытырман токой карылат. Бизде бар токойлорду кыйып аткан учур да, мисалы. Ал жакта жок талаага дарак тигип токой кылып салыштыр. Ошол учурда эликтерди бизде атып аңчылык кылып жүрсөк, ал жакта колдон келип жем-жеп шарарлап эликтер жүргөнү таң калтырды. Анан поезддардын 2 кабат 3 кабат поезд жолдордун анан алардын 1 секундта кечикпегендиги, мындай убакытка тактыгы, мисалы япондорду мисал кылат. Япондор 1 жыл кийин саат мынчада ушул жерде жолугабыз, 1 жыл кийин ошол жерге келип турат, убадага бекемдиги депчи. Анан Нуржит Кадырбековдун өзүнөн да 2014-жылы болуш керек. Сурагам да, баягы кызыгып. Агай, бул япондордун өзгөчөлүгү эмнеде? Алар эмне үчүн бизден акылдуу? Балким деңиз продуктларын жейт, аларда D витамини бар. Балким ошон үчүн акылдуудур агай десем, жок, андай эмес. Болгон алар жоопкерчиликтүү деп айтып берген да. Акыл, алардагы акыл бизде деле бар. Болгон алар жоопкерчиликтүү, ишине так, жана башка ушул сыяктуу мисалдар келтирген да. Демек, ал китептен ушул япондордун сапатын, мүнөзүн таң калган. Таң калган нерселердин бирөөсү ошол. Жоктон бар кылышкан. Анан дагы таң калган нерсем, аларда мисалы таза суу дагы жетишпейт да. Океан курчап турат, билесиңер. Керек болсо бизде алтын жок, бизде көмүр жок. Бирок дүркүрөп өнүгүп атат да. Эмне үчүн өнүгүп атат деп өзүмө суроо берип, кайра суроодун жообун китептен таптык. Бул анткени инсандар өнүккөн. Интеллектуалдык деңгээл бийик. Алар дүйнөгө алтын сатпайт, көмүр сатпайт, алар идея сатып атат да. Идея эч качан түгөнбөйт. Көмүр бир күнү түгөнөт. Идеяны кылымдар бою сата берсе болот да. Ошол эле Нуржит агайдын дагы эсине кайткан Роза деген китеби бар. Ошол китепте iPhone жөнүндө мисал айтат. Улай айтып кетейин. Стив Джобстун чыгарган iPhone'у биз үчүн кымбат баалуу телефон болушу мүмкүн, баягы мактаныш үчүн же болбосо дагы бир роскош болушу мүмкүн да. Китепте ушинтип баяндалган. Стив Джобс үчүн бул идея болчу дейт да. Демек, биз идеялардын аркасынан көбүрөөк чуркашыбыз керек. Идеяларга көбүрөөк басым жасашыбыз керек. Бул идея өзүнөн өзү келбейт. Муну албетте издеп табышыбыз керек. Кайдан издейбиз? Албетте ошол эле китептерден издейбиз да. Ошол инсандык өнүгүү клубунун ачылуу идеясы дагы ушул китеп, Япон кереметинин сырынан жаралып аткан идея болуп атат да. Анан ар бир китепти окуп жатканда бир көзгө жаш келген же ыйлаган учурлар болот да.
Япон грамотный сырында ошондой бир учурлар болдубу, мындай сиз окуп атып ичиңиз ачып, көзүңүзгө жаш келген учурлар? Меники мондай болду да, бир карманга көз ичим ооруп же болбосо боорум ооруп, ыйлап кайгырып эмес. Менин Кыргызстаным Японияда эмес экенин аябай ичим ачып, мен ошондой өлкөдө жашабагандыгыма, биздин элдер Япон элиндей маданияты бийик, же болбосо артыкчылыгы азыраак экендигине мен аябай өкүнгөм, аябай кайгыргам. Мен ошол күндөн баштап, кой, баягы Саадинин сөзү бар эмеспи? Караңгылыкты миңтилдегенче бир бурчуна шам жак дейт. Анан колдон келгени биздики эмне болсо ошону кылалы бүгүн деп. Биз саясатка кеткен жокпуз, башкага кеткен жокпуз. Ошол күндөн баштап ушул кыргыздын залкарлары менен жолугууларды уюштура бердик да. Ошол өкүнгөнүм ошол нерсе болгон. Япондордун өлкөсү биздикинен өтө мыкты болуп, биздин өлкө тилекке каршы аркада калып калганы мени кайгырткан. Анан биздин эл менен биздин элдин ошолордой болушуна, Япон элиндей өнүгүшүнө эң бирден бир тоскоолдук болуп жаткан нерсе эмне деп ойлойсуз? Жеке көз карашыңызда. Бул кайдыгерлик. Анан улуулар кичилерди укпайт деп ойлошот да. А маселе укпаганда эмес. Маселе биз кантип айтып атабыз? Негизи айтып атабызбы, эскертип атабызбы? Айтсак кантип айтып атабыз? Кыргызда макал бар. Айткан сөз акыл болсо, уккан кулак макул болот дейт. Бүгүнкү күндө Нуржит Кадырбековду миңдеген жаштар ээрчип жүрөт да. Эмне үчүн? Анткени айткан акыл да, кулакка макул дегендей. Сөз жагымдуу. Жагымдуу жөн эле баягы пайдасыз жагымдуу эмес, пайдалуу жагымдуу. Өстүрө турган сөздөр, таасирдүү сөздөр. Мына ээрчип угуп жүрөт, китептерин окуп жүрөбүз да. Демек, биздин ошо бирден бир себеби кайдыгерлик. Анан башта да айттым, жоопкерчиликсиздик бизде өтө чоң илдет да. Ошо Нуржит Кадырбековдун колунда иштеп жүргөн учурда бир баштан бери өткөн окуя бар. Мага тапшырма берет, анан мен болсо аны жасып, аткарып, анан тиешелүү жерлерге кат түрүндө жолдоп, анан күтүп отурам да. Бир канча күн өтүп Нуржит Кадырбеков сурап атып, баян аткардым. Ооба, жиберип койгом, айтып койгом десем, бул жак Япония эмес. Саат сайын, минут сайын сурап турбасаң, унутуп калат биздикилер. Бизде жоопкерчилик деген нерсе япондордукундай эмес деп. Дагы эле япондорго салыштырып айтканда, ушул сыяктуу нерседе жоопкерчиликтүү болсок, биз көп алдыга. Биз кыргыздардын негизи өтө уникалдуу элбиз. Тилди бат үйрөнөбүз. Техниканы, любой нерсеге, кандай гана нерсе болбосун, биз бат көнөбүз, бат өздөштүрөбүз. Болгону эле биз тактыкты, жоопкерчиликтүүлүктү үйрөнүшүбүз керек. Анан жакшы адамдарга көбүрөөк жакын болуп, алардын жакшы сапаттарын алган аракет кылышыбыз керек деп ойлойм да. Китептен үйрөнгөн деле нерселер ушул да. Анткени Нуржит Кадырбеков дагы автор дагы китебинде япондордун терс жактарын эмес, жалаң пайдалуу жактарын сүрөттөп берген да. Демек, көрсөң толтура кемчиликтер деле чыгат. Эми япондордо суицид бар, жана башка нерселер бар. Бирок пайдалуу жагын көрө билүү деле чоң өнөр. Ошон үчүн биз дүйнөнүн бардык өлкөлөрдүн, бардык улуттардын жакшы жактарын алып үйрөнгөнү аракет кылышыбыз керек да. Бул биздин өсүүбүзгө чоң жардам берет. Бизди кыргыздар, кыргызстандыктар өз бактылуу элбиз. Эмне үчүн? Анткени көп өлкөлөр азыркы деңгээлге жетиш үчүн 100 жылдык тарыхты жашап өтүштү да. Демек, алар кайсы бир деңгээлде модельдерди түзүп чыгышты өздөрүн өнүктүрүү үчүн. Бизде ушул күндө даяр модельдер бар да. Өнүккөн өлкөлөрдүн даяр модельдери бар. Элдер 100 жылда өткөн, биз 5 жылда изучат этип, изилдеп, теориясын алып, өзгө практика кылып көрсөк болот да. Кудайым буйрса, биздин Кыргызстандын келечеги өтө кең деп ойлойм. Жакшы китептер биздин өнүгүшүбүзгө чоң салым кошот. Ошол жактагы бир япон каармандарынан же кыргыз каармандарынан ошолордун окуялары эсиңизде барбы? Бир окуя эсимде, япон кызын тамашалашып, ошол өздөрүнүн чөйрөсүндөгү бир жигитке алып беребиз деп баягы сөз болот. Анан көрсө ал кыз жалганды билбейт экен да. Бизде жалгандан тамашалаша беребиз го. Аларда бардык нерсе мындай серьезный, өтө олуттуу кабыл алынат экен да. Ал япон кыз болсо аны өтө мындай туура бир олуттуу кабыл алат дагы. Анан жылдап күтүп жүрө берет да. Кадимкидей күтөт экен да. Кийин авторго айтып эскертет, баягы жигит эмне болду десе, автор Нуржит Кадырбеков аябай күлөт да. Таң калат да. Мен аны унутуп калды деп ойлогом, тамаша экенин түшүндү деп ойлогом дейт да. Негизи ал тамаша болгон. Бирок көрсөңүздөр ал
мындай ушунчалык ишенчектик, ушунчалык мындай оюнда алдап тамашалашуу деген нерсе жоктугу да. Япондордун бир канча сапаттарынын бирөөсү ушул экен да. Жакшы. Анан Аязбек байке көп эле китеп окусаңыз керек. Ошол бир китепти орточо эсеп менен канча саатта окуп бүтөсүз, жана кандай ыкмаларды колдоносуз мисалы? Бул китептен көз каранды, мындан 2012-жылдар болуш керек. Тез окуу, бат окуу деген методикаларды бир канча китептерден сатып алып, көнүгүүлөрүн жасап көрүп, бир методду өздөштүрдүм эле. Ал баягы саптардын арасынан окуйсуң, баягы тамгалап окубайсың. Сөздү тандап окуйсуң, же болбосо баягы зигзаг кылып окусаң болот. Же болбосо мындай кыйгач кылып окуу методдору бар. Мен ушул эки метод менен окуйм, кыйгач кылып окуйм, же болбосо баягы саптардын арасын окуйм да. Бул албетте бир канча жеңилдик берет. Китепти батыраак окуганга, анан жакшыраак өздөштүргөнгө, концентрацияны көбүрөөк пайдаланганга мүмкүнчүлүк түзөт бул метод. Бирок китептин канчалык бат же жай окулушу бул китептин өзүнүн да көз каранды. Татаалдыгына дагы байланыштуу. Мындай жөнөкөй жеңил чыгармаларды бир күндө деле окуйм, кээде 2 саатта деле окуйм. Мисалы, Кара сөздөр деген Абай Кунанбаевдин китебин, чыгармасын мен 3 саатка жетпей эле бүтүрдүм, бир отуруп эле окудум да. Эми ал жөнөкөй жеңил китеп. Ар кандай, кээде жылдап окуган китептерим бар. Томдук китептер бар. Же болбосо өтө мындай кайра кайтып окуп турган китептер бар. Ар кандай да. Мен ушул күндө бир эле учурда 20 китепти окуп атсам керек деп ойлойм. Анткени электрондукта китептерим бар, телефондо бошогонда ача алып окуйм. Wattpad деген көрөрмандар үчүн дагы пайдалуу болуп болуш керек. Wattpad деген чыгарма, ал жерде толук акысыз китепти электрондук түрдө окусак болот. Play Market'тен жүктөп алып окуй берсек болот. Анан үйдө дагы ачып коюп баракта окуган китептерим бар, үйдө окуган китептерим. Алар дагы бир 10дон ашык китеп. Ушул күндө баягы катар болуп турат. Маанайга жараша окуйм кээде. Кээде болсо ошол муктаждыкка жараша окуйм. Кайсыл иш менен алек болуп атсам, ошого байланыштуу китептерди көрүп окуйм да. Анан ошол бат же жай окугандыгы ошолго да байланыштуу болот. Азыр айтып өтпөдүңүзбү, 3 саатта окуп койдум депчи Кара сөздөрдү Абай Кунанбаевди. Эмне жөнүндө экен? Кыскача айтып кетесизби? Абай Кунанбаевдин бул философиялык тарбия жөнүндө, философиялык китеби. Адам жөнүндө, акырет, бул дүйнө жөнүндө, байлык жөнүндө. Мисалы, казактар менен кыргыздар окшош эле болот. Казактардын терс сапаттары жөнүндө, оң сапаттары жөнүндө, улутту, маданиятты, калкты сүйүү же сүйбөй жөнүндө, байлык жөнүндө бар, саясат жөнүндө бар, адабият жөнүндө бар, көп нерсе бар да. Бул жерде өзүнүн ойлорун кыска кылып, суроо иретинде биринчи суроо берип, анан суроолоруна өзү жооп берип жазган китеп да. Абай Кунанбаев өзү билесиздер, бул казактардын эң алгачкы адабияттын негиздөөчүсү болуп эсептелет. Бул китептен эң таасирленген жериңиз? Эң таасирленген жерим байлык жөнүндө айтканды. Негизи байлыкты топтойт экенбиз, бирок акыретке алып кете албайт экенбиз. Өлгөндө алып кете албайт, таштап кетет экенбиз. Аны мурас кылып бөлүп бересиң, бирок сен кеткенден кийин бөлүшө албай кыйналышат сенден калган. Элиңе чачасың, берген адам же ыраазы болуп тойбойт. Аркасынан кууп байлыктын түбүнө жетейин дейсиң, эч ким ушул күнгө чейин жетпептир дейт да. Анда эмне үчүн байлык топтойбуз деп туруп, анан өзү жооп берет. Бир гана максат менен жыйнаш керек экен, бул балдарыңды билим алууга шарт түзүш үчүн. Балдарыңдын билим алуусуна шарт түзүш үчүн байлык топтош керек экен. Бир гана ушул билим алууга багытталып, баягы максат коюлуп топтолгон байлык өзүн актайт. Байлык топтосоң, ушул балдарыңды окут, андан өткөн дөөлөт жок деп ушул нерсени айтыптыр да. Биз билим жөнүндө сөз баштадык, китеп жөнүндө сөз баштадык. Демек, ар бир ата-эне ушул күндө ушул нерсени түшүнүш керек. Баласынан бир тыйынын аябастан, именно так айтканда билим тармагынан да, билим алуусуна эч качан аябаш керек. Нуржит Кадырбековдун дагы бир сөзү бар эле, 10 жыл мурун айткан. Билимге жасалган инвестиция 10 эсе өзүн актайт деп. Бул нерсе чындык, бул нерсе бир эле ал кишинин сөзү эмес, бир канча кишилер бул нерсени тастыктаган, далилдеген да. Мага ушул кара сөздөрдөн эң таасирленгени ушул байлыктын адам баласынын жашоосундагы орду жөнүндө айтылганы да. Билим алууга. Анан үйдөн бөбөктөргө жомок окуган күнүңүз болду беле? Мен кичинекейлерге көбүнчө окуп эмес айтып берем. Тукандардын балдарына анча-мынча, бирок өтө көп эмес мындай учурлар. Айылга барганда гана мындай кичинекей балдарга бир аз айтып берчүмүн. Чоң атам менен чоң энем айткан 1-2 жомок эсимде, ошону айтып бере берем. Азыр эми улдуу болдум, ал түшүнбөсө деле кээде айтып берем. Анткени азыртан айтып берип,
тарбиялай бериш керек экен. Баланы кичинекейинен жомок окуп тарбияласак, сөзсүз түрдө ошол Чыңгыз Айтматов деле апасынын чоң энесинин жомоктор менен чоңойгон да. Залкалардын бардыгы жомоктор менен чоңоюптур да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө жомок окуп бериш керек, айтып бериш керек. Жомок баланын ой жүгүртүүсүн, дүйнө таанымын кичинекейинен жаштайынан баштап өстүрө турган уникалдуу бир курал да. Ушундай. Азыр болгону бир челлендж деп азыр заманбап эмелер болот атпайбы? Анан ушул биздин мен сүйгөн китеп долбооруна келгендерге мындан кийин ушундай баштаган жатабыз да. Сиздер үйгө барып, бир бөбөктөрдү уктаар маалындабы бир убакыт таап, ошолорго жомок окуп берип аткан видеоңуздарды кайра бизге жөнөтүп койсоңуздар депчи. Аябай бир кийинки эми азыр YouTube болуп калбады бардыгы элечи. YouTube'тан сиздердин жомокторду башка бөбөктөр да угуп уктаса деген ниетте, максатта болот атат да. Жарайт, бул аманатты эске алалы, дайым буюрса. Акша Аязбек анан келип бергениңиз үчүн аябай терең ыраазычылык, ушундай убакытты бөлүп, анан жакшы сонун китепти айтып бергениңиз үчүн экөөбүздүн маектен кийин дагы ушул китепке кызыгып окугандар көбөйөт деп ойлойм. Экөөбүз бир адамдын китеп окушуна себепчи болсок дагы бул биз үчүн чоң жеңиш деп эсептейм. Андыктан азыр досторубузга башка китептерден дагы сунуштасаңыз болот, кайрылуу жасап койсоңуз болот. Негизи окуй турган китеп аябай көп, өзүңүз да башта айттыңыз, ийгиликтүү болуш үчүн 10 гана китеп жетет дейт, бирок 10 китепти табыш үчүн миңдеген китептерди окуп чыгыш керек дейт. Же болбосо дагы бир сөз бар: современный человек находится перед Гималаями библиотек, ищущий крупинки золота среди кучи песков дейт. Бул өтө терең маанилүү сөз. Ушул күндө аябай китеп дагы көп, маалымат дагы көп, бирок бүгүнкү заманбап инсан Гималайда китепканалардын арасынан кичинекей алтынды кумдун арасынан издеп аткан адамдын абалында дейт да. Ошон үчүн биз кайсы бир китеп менен өзүбүздү чектебеш керек, бирок ошол эле учурда мен бир канчасын сунуштап кетейин. Сынган кылыч, Төлөгөн Касымовдун бардык чыгармаларын, Сынган кылыч, Кыргын, Баскын, Келкел чыгармаларын окугула. Айтматовдун томдуктарын окуйлу. Темиркул Металиев, Түгөлбай Сыдыкбеков, өзүбүздүн классиктерди сөзсүз окуйлу. Жомарт Бөкөнбаев, Жусуп Турузбеков, Мукай Элебаев, барын окуйлу. Анан сөзсүз түрдө дүйнөлүк классикаларды окуйлу. Лев Толстойду окуйлу, Майн Ридди окуйлу, Джек Лондонду обязательно сөзсүз түрдө окуйлу. Дагы кимдерди айтабыз? Бүгүнкү күндө да жакшы кыргыз тилинде китептер чыгып атат. Басмалар, жакшы басмалар чыгып атат, эми аттарын айтсам реклама болуп калбасын. Ошон үчүн көрөрмандар өздөрү түшүнөт болуш керек. Биз мисалы мен өзүмдү бир китеп менен чектебейм. Колума тийген китептин пайдалуу жагын алган аракет кылам да. Бүгүнкү айтылган китептер жөнүндө дагы сөзсүз түрдө карап көрүңүздөр. Япон кереметин окуңуздар. Кара сөздөрдү окуңуздар сөзсүз түрдө. Анан Абай Кунанбаевдин өмүр таржымалын чагылдырган Абай жолу деген Мухтар Ауязовдун калемине таандык өтө сонун чыгарма бар. Менин ушул күнгө чейин китептеримдин тизмесинде номер 1, номер 1 болуп турат. Ал китеп мен үчүн эң чоң шедевр. Ошон үчүн бул китепти сөзсүз түрдө окугула. Лев Толстойдун чыгармаларын, Максим Горкийди окуйлу, Крыловду окуйлу, Чеховду сөзсүз түрдө буларды окушубуз керек да. Бул биздин дүйнөгө болгон көз карашыбызды калыптана турган китептер. Макулуңуз, Аязбек байке, дагы бир жолу сизге терең ыраазычылык. Чоң рахмат.